Мына ушундай коомдук иштер менен алектенип жүргөн кездерде Садыр Жапаровго Ак үйдөн сунуш болуп, ал коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинин башчысы, комиссары болуп иштөөнү баштайт. Агенттиктин эмне иш кылганы, кандай кылмыштын бетин ачкандары КТРдин эфиринен айына бир жолу комиссар эскертет деген көрсөтүү аркылуу көрсөтүлүп турат. Садыр Жапаров азыркы бийликтин коррупциялык иштери деп эле кыйкырат. Өзү коррупцияга каршы күрөшүү агенттигинде иштеп турганда эмне иш кылып коюптур деген суроону атаандаштары учурда коомчулукка көп айтып дагы, жазып дагы бүтпөй келатышат. Комиссар эскертет көрсөтүүсүндө Садыр Жапаров жетектеген агенттиктин иликтөөсү менен далай атка минерлер, соттор, прокурорлордун коомго зыяндуу иштери ашкерленип көрсөтүлгөнү калкка маалым. Анын баарын айтып олтурбай, конкреттүү бир мисалын Балыкчы шаарында элди ичүүчү таза суу менен камсыздоо багытында тендер өткөрүлүп, аны бир жеке фирма утуп алат дагы казылган арыктарга жаңы труба коюунун ордуна ак түздөгү уулуу калдыктар көмүлгөн жерден казылып алынып келинген эски уулуу трубаларды кое баштайт. Фирманын мындай шектүү иштеринен күмөнсүгөн жергиликтүү эл бул көйгөй боюнча коррупция менен күрөшүү агенттигине кайрылып, комиссар Садыр Жапаров өзү буга баш оту менен киришип, комиссар эскертет көрсөтүүсүнө шылуундардын иши ачык көрсөтүлөт. Бул окуя боюнча коомчулукта чоң резонанс болуп, аталган уулуу трубаларга байланыштуу Балыкчыдагы жергиликтүү бийликтин 17 жетекчилик кызматкерине кылмыш иши козголуп, жоопкерчиликке тартылат. Мындан тышкары, Садыр Жапаровдун жетекчилигиндеги агенттик жогорку окуу жайларындагы коррупцияны жоюу максатында тыкыр иликтөө жасап, көзөмөлдү күчөткөн. Ошол кезде окуу жайлардагы паракорчулук, окууга өтүүдө жең ичинен акча алмайлар кескин кыскарып, чыныгы билимдүү абитуриенттер өз күчү менен окууга өткөн мисалдар арбын болгон. Ошентип комиссарлык кызматта Садыр Жапаров 1 жылдан ашуун иштейт. Анан 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар болуп бийлик алмашат. Тарыхый шарт ал убакта кескин өзгөрүп, парламенттик шайлоо өткөрүлмөй болот. Көптөгөн талапкерлердин катарына Садыр Жапаров дагы ал шайлоого катышууга белсенет. Шайлоолордун шары жаңы гана башталып, үгүт иштери күжүлдөп кызуусуна кирген учурда июнь айынын башында өлкөнүн түштүгүндө Ош кок алаңы тутанат. Кыргыздын ар бир эле патриот жараны сыңар Садыр Жапаровдагы Ош окуясындагы жүрөк канаткан жагдайларды угуп, айрым суу жүрөк саясатчыларды болуп, борбордо бөгүп жатып албай, Садыр Жапаров Кыргыздын патриоту катары Ошко барып, кок алаңды токтотуунун бар аргасын издейт. Ошентип 2010 жылдагы туруксуз абал күтүлгөн дагы, күтүлбөгөн дагы кырдаалдар, андан кийинки парламенттик шайлоолор ыраат менен өтөт кетет.